Тазалык ишканасынын бир эле кампасында былтыркыдан калган 3800 тонна туз сакталып турат. Ноябрь, декабрь, январь айларында тендер менен дагы 4000 тоннага жакын туз келет. Былтыр кышкысын кар аз жаагандыктан туздун жарымына жетпеген бөлүгү гана колдонулган. Бир мезгилдик керектөөгө 20 миллион сомдун тегерегинде каражат сарпталат. 3 категорияга бөлүнөт. Биринчи мына кар жаагандан баштап, мына муз тоңуп баштаганда дароо оперативный группа иштеп баштайт мына тазалыктан. Алар биринчи категорияда мына борбордук жолдор, троллейбус жүргөн, автобус жүргөн жолдор биринчи кезде. Экинчисинде азыраак жүргөн автоунаалар жүргөн жолдор, үчүнчүсү мына бир аз сырткараак шаардын тегерегиндеги жолдор болот. Эртеңден баштап абанын табы кайрадан төмөндөп, кар жаашы күтүлүүдө. Мындай учурда Бишкектин көчөлөрүн кардан тазалоого 200гө жакын оор техника чыгат. Буга чейин алардын баары оңдоодон өтүп, учурда жумушка даяр турат. Азыркы тапта тазалык муниципалдык ишканасында кышка карата даярдык иштери, анын ичинде карларды сүрүп тазалоо жана муз болгон жерлерге туз сээп, аларды жумшартуу иштери боюнча техникалар толук түрдө даяр. Акыркы жолу бул жерге 2019-жылы даяр техникалар алынган. Азыркы тапта 55 миллион сомго тендер жарыяланып, жакын арада дагы 10дон ашык жаңы техникалар келери күтүлүүдө. Азыр 26 маз бар, анын 25 иштейт, бирөө тех болмосо болуп калат. 2 жыл 4 Беларусь, 2 УКМ бар. Анан дорожниктерде 4 самосвал бар. Ушул күндөрү шаардагы унаа оңдогон жайларда жайкы дөңгөлөктөрүн алмаштырууга кезекке турган айдоочулар көп. Кээде акыркы кардарды тейлеп түнгө чейин иштегенге туура келет. Дасыккан адистер бир унааны жарым саатка жетпеген убакытта тейлеп жетишет. Сейчас уже пришло время менять шины на зимние. Күн сууктай баштаганда жумуш көбөйдү, бирок көбү биринчи кардан кийин келишет. Айрымдар каражат үнөмдөйбүз деп бардык сезондо бир дөңгөлөк менен жүрө беришет. Бул ашыкча чыгымга алып келип адам өмүрүнө кооптуу. Жайкы дөңгөлөктөр кышкысын тоңгондо тез жаракаттан чыгат. Эмнегедир муну көптөр эсепке албайт. Борбордо жалпы жарым миллионго жакын авто каттоодон өткөн. Келип кеткен айдоочуларды эске алганда 700 миңдей унаа Бишкектеги 1000ге жакын көчөлөр менен жүрөт. Тазалап жетишпей калган жолдордо ар кандай кырсыктан оолак болуу үчүн айдоочулардын жоопкерчилиги да маанилүү. Ушундай эле талаптар кышкы маалда бардык айдоочуларга керек. Өзгөчө ашууларда азыртан баштап эле унаалар 500 метр аралыкта кышкы чынжырлар менен жүрө баштады. Андыктан алыска чыгарда өзгөчө кырдаалдар министрлигинин билдирүүлөрү менен аба ырайын эске алган жакшы десет жолчулар. Элиза Нурматова, Руслан Сабатаров, Фалато 24.